Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Жогорку кеңештин бүгүнкү меймандары Токтогул районунан келген Үштерек жана Ничкесай айылдык кеңешинин депутаттары. Кош келдиңиздер. Биринчи өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Ничкесай айылдык кеңешинин төрагасы Эрмекбаев Турсбек. Айтсаңыз, эмне максат менен келдиңиздер жогорку кеңешке? Биз ушу Токтогул району Ничкесай айыл өкмөтүнөн келдик. Бир катар жергиликтүү өзүбүзгө тийиштүү маселелерди коюп, ушу жакшы жыйынтыгын берет деген эмеде кетип атабыз. Кандай маселелер? Жол, суу, таза суу боюнча, мектеп, бала бакча, көпүрө, мосттор боюнча койдук. Анан бул жерде ошо депутаттар сиздерди кандай кабыл алды? Жакшы, рахмат, жакшы кабыл алышты, тосуп алышты. Болушунча баягы өзүбүздүн эмедегидей жообузду алдык, талаптагыдай. Эми ушул эле суроолорго депутаттар ал жака барганда жооп алса болот беле? Биз официальный визитке чакырдык, элдин үнүн жеткирдик, өздөрү да жеринен барып бул көйгөйлөр менен таанышабыз деген сөздөрүн беришти. Негизи ушул жергиликтүү депутаттар бул жакка Бишкекке келип, жогорку кеңештин имаратына кирип, депутаттар менен жолугуу сиздер үчүн эмнеси менен кызык? Бизге кызык эмес, биз шайлагандан кийин булар барса болмок, биз ушу элдин үнүн жеткирели деп атайын өзүбүз келип калдык да. Рахмат. Сиз? Үштерек айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты Калманбетова Жыпар Кыдыршаевна. Мен койгон маселем бул айылдык оорукана жөнүндө. Уш маселени көтөрүп келдим. Себеби дегенде биздин айылда, Үштерек айылында 12 000, Үштерек айыл өкмөтүндө 12 000 калк жашайт. Бирок ушу бизге типтүү оорукананы чечип берсе деген маселени көтөрүп келип атам да. Буюрса ушул маселени чечип берет деген үмүттөбүз. Рахмат. Кийинки. Мен Ничкесай айыл өкмөтүнө караштуу Ничкесай айылынын депутаты Талипова Айткан Осмоновна. Мен өзүм социалдык тармакта больницада эмгектенем. Сиздерге да рахмат. Ушинтип парламентаризм сабактары студиясынын кызматкерлери бизге ушундай убакыт бергениңерге. Биз алыс Токтогул районунан 120 километр алыстыкта жайгашкандыктан скорый помощь абдан зарыл керек. Анан биздин дарыгер жок, бизде ушу дарыгерден абдан кыйналабыз. Ушуга дагы жашта кадрларды ушу саламаттык сактоо министрлигине жеткирип, ушу бизге дарыгердин эмесин чечип берсе деген көйгөйүбүз бар. Рахмат. Кийинки. Мен Үштерек айылдык кеңешинин коомдук башталыштар төрагасынын орун басары Тойтиева Жылдыз. Мен Үштерек айылынын Саргат айылынан келгем. Менин көтөргөн маселем, өзүм кесиби мугалим болгондуктан, биздин Кулманбет Токторалиев атындагы орто мектеби 1973-жылы курулган. Ошол жылдан бери 46 жылдан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес. Быйылкы жылы 46 жыл болгондо байланыштуу жылытуу системасында абдан кышында абдан кыйналдык. Ошол маселени көтөрүп чыктым. Биз жогоруда төраганын кабыл алуусунда болдук. Андан сырткары ошо мектебибизге заманбап технологиялардан, башкача айтканда илим билим техниканын жылы деп айтылат. Компьютер маселеси боюнча кайрылдым. Анан төрага өз сөзүндө компьютер маселесин чечип берүүнү айтты. Жана 2020-жылга капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча өзүнүн эмесин берип кетти. Рахмат. Кийинки. Рахмат. Үштерек айылдык кеңешинин депутаты Сейдалиева Жаркынай Көчкөнбаевна. Биздин бүгүнкү күнгө көйгөйлүү маселе болуп келген бул элибиздин үнүн жеткирели деп бүгүн ушу парламентке келип отурабыз. Биздин Үштерек аймагында 33 гектар жерибиз суу алдында калды. 33 000 гектар. 33 000 гектар жердин 28 000 гектары Үштерек аймагына тиешелүү. Биз гүлдөгөн Кыргызстанда жашап жатабыз, туура. Бирок биз Кыргызстаныбызды гүлдөтүп коюп, өзүбүз тоо этектеринде конуп калдык да. Баягы жашоо шартыбыз тоолуу район болуп, тоолордун Токтогул суу сактагычынын алдында калды да. Ооба, суу сактагычынын алдында калды. Эртеден берки кайрылып келаткан, жолугуп келаткан депутаттарыбызга айттык. Бул жөнүндө да маалыматтар бар экен, бирок дагы бир сыйра эскертип айттык. Сөзсүз түрдө мунун жыйынтыгы чыгат деп ишенем. Рахмат. Кийинки. Сиз?
Siz. Токтогул районунун ички сайылык кеңешинин депутаты Апышев Асылбек Зарылбекович. Биз ошо көпөрөбүз, анан жол маселеси менен кайрылып келдик ошо жогорку кеңешке. 2 көпөрөбүз кирген ошо былтыркы жылы. Анан бирөөсү бүттү, бирөөсү да чалараак бүтүп, бирөөсү бир жагын ошо казып коюшкан. Ошо бир буту балдак таянган адамдай болуп турат, ошо аварийный состоянияда. Ушуга тез арада жардам береби деп ошо жогорку кеңештен үмүт этип, кат жүзүндө да кайрылдык жалпы. Анан баардык маселе жол менен барып чечилет экен. Ошо жолубуздан машина эмес, аттарыбыз чалынат. Аябай начар эмеде да. Анан ушу Үчтерек айылынан биз 35 километр алыста турабыз. Ошого чейинки жолдорубуз өтө начар. Ошо 2 маселе менен эметип келдик. Эми сиздер деле депутаттарсыздар да. Сиздер чече албайсыздарбы ошол маселени? Биз эми ошо жогору жактагы жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңештин төрагалары ушулар чечеби деп үмүт этип келдик. Соромбой Шарипович угуп турса жакындан жардам көргөзүп ушу региондорду өнүктүрүү жылы деп атат. Ушу айылга, ушу алыста айыл аймактарына оң көзүнөн карап жакшы жардам берсе деп. Айрыкча ошо көпүрө сыяктуу маселелерди жергиликтүү элдер өздөрү чогулуп алып, ашар жол менен же болбосо жергиликтүү бюджеттин күчү менен оңдоп алууга мүмкүн эмеспи? Эми бул чоң суммадагы нерсе экен. Аны майда чүйдө нерселерди ушу жергиликтүү элдер ашар жолунда сиз айткандай уюштуруп, жана самоток деген нерселер ушундай сыяктуу нерселерди уюштуруп, иштер жакшы эле жүрүүдө. Анан эки көпүрө чоң экен. 42 миллион деп эметкен, анан бирөөсү бүттү. 50 метрден өйдө жагына, ылдый жагына басылат дедиле. Ал да жакшы бүтпөй калды да. Ошо 2 анан жол аябай чоң көйгөй болуп турат бизде. Рахмат, кийинки. Абытаева Анара, Үчтерек айылдык кеңешинин депутаты. Биз ошо жогорку кеңешке келгенибиздин максаты айылыбыздагы эң көйгөйлүү маселелер менен келгенбиз. Негизи эле бирден көтөрбөй эле жалпы эң көйгөйлүү маселелерди иликтеп, таразалап, ушуларды коелу деп келгенбиз. 7-8 маселе козголуп, ошолор жөнүндө сөз болуп, 3-4 депутат менен жолугуп, өзүбүздүн депутатыбыз менен жолугуп, Нурбек Тотонович. Ошолорду козгодук. Буйруса бул Сиздин баамыңызда ошол эң биринчи кезекте чечилүүчү маселе кайсыл деп эсептейсиз? Эң маанилүүсү эмне айыл үчүн? көп эле баардыгы эле эң маанилүү болчу эгер мындай колдон келсе. Бирок ошентсе дагы биз үмүт кылабыз да, 7-8 маселе менен келгенден кийин жок дегенде бир 3-4 орундалат деп. Эми маселелерди жогору жакта айтып атышат. Негизи эле ошол мектептин көйгөйү, бала бакча, айылдарыбызда бала бакча жок. Таза суубуз да боло элек, жолдор, кыскасы көп эле маселе менен келгенбиз. Рахмат, кийинки. Саламатсыздарбы? Усманалиев Кеңешбек Майчевич, ички сайыл өкмөтүнүн кеңешинин депутаты. Биз ушу айылдын көйгөйлүү маселесин алып келдик эле. Ошо эң негизги биздин маселебиз азыр Шаптанов Акылбек атындагы мектебибиз былтыркы жылы 2018 жылы башталып, нөлдөн жерлери тегизделип, каралып, 4 жылга кирип, быйылкы жылга акчасы каралбай калды да. Мектебибиздин состояниясы мурункусу өтө начар акыбалда. Клеенка капталат. Финский болуп бүткөн жыгаштары бүт жаандан улам ажырап, суук кирип, күндүзү карап отсаң, күндүн жарыктары ишинде тиет да. Ушул көйгөй маселени багы ааламга жол айылдан башталат деп, ушу келечектеги муундарыбызга заманбап мектеп түшсө деп ушул маселени көтөрүп келгенбиз. Рахмат, кийинки. Исмаилов Теңебай, ички сайыл айылдык кеңешинин депутаты. Бизде эң негизгиси чечилүүчү суроолор ушул 2016 жылы биздин айылга өзү бир чоң канал курулганда 10 миллион сомго. 10 миллиондук каналыбыз 1 жыл суу акты, кийин акпай калды да. Мына азыр суусуз жок турабыз. Биз илгертен ата бабабыз жашап келаткандан бери эле таза суу дегенди билбейбиз. Жазында чыла суу ичебиз, суу киргенде. Кышында кичине тазараак суу ичип калабыз да. 3 километр, 2 километр жерден ташып ичебиз. Өкмөт айыл аймагын өнүктүрөбүз, анан
неметебиз дегени менен бул сөз түрүндө эле алып иш түрүндө көрсөтпөй атпаймында. Жыйынтык чыккан жок да чындыгында. Эми өкмөттөн коркуп жүрүп өлүп кетебиз биз. Айта турганда айтыш эле керек да бетине. Чаба алса чабалат. Эми биз ошон үчүн келдик да. Ушеге. Жоксо бияка Кудай гана не үйдө эле жатпайлыбы? Бала чаканын маңдайында. Анан ошол 10 миллиондук каналыбыз мына 1 жыл суу иштек. Эмне деген эме? Акча кумга сиңип кетти 10 миллион сом. 10 миллион сомго ошол жерден 500 миңден 20 түтүн көрсө тамсалып кирип алат эле туурабы? Мына дайыны чыкпай калды. Ошол жерде эсептегенде 5 миллионго жетпеген акча кетти ошол 10 миллиондук каналыбызга. 5 миллион жап коюшту. Чыннан ачык эле айтыш керек да. Кыскачтын баасы $600 дегенде биздин канал андан да ашып кетти. Уксун чоңдор. Эми эмне өтүнүч менен келдиңиздер? Депутаттар эмне чечип бериш керек сиздер? Айттык, ошону ушуну караштырып бериңиздер, спецфонддон барып ушуну текшериңиздер дедик, текшеребиз деди. Эми текшереби, текшербейби? Бу жерде багы акчаң болсо, танкасың, акчаң жок болсо, неме экенсиң чын экен да. Акчалуулар утуп кетет экен соттон деле. Ал өзүбүз деле турмушта көрүп атпайлыбы чындыгында. Эми айла жок, баягы үнүбүздү айттык, укса угуп калар. Эми укпасам Кудайдан тилеп жата беребиз да эмне. Мына мектеп, ошол канал, ичүүчү суу маселеси бул 1 жылда чыгып калган жок да. Бул көп жылдардан бери эле көтөрүлүп, чечилбей келе жаткан маселелер. Азыркы учурда, мисалы, соңку жылдардагы өнүгөбүз, айылдарды, региондорду өнүктүрөбүз деп жергиликтүү бийликтер дагы, борбордук бийликтегилер дагы аракет кылып аткансыйт. Бирок кандай жыйынтыктарды сезип атасыздар? Өнүктүрөбүз деп эле телевидениеден өкүрүп акырып атышат чындыгындачы. Айыл жеринде эч жерде өнүктүрүү деген неме болгон жок да. Ишенбесеңиздер барып көрүңүздөр. Жолубуз аяк аламайдан тытылган жол. Анан каягын өнүктүрүп атат, бизге көрсөтпөй же башка жагын өнүктүрүп атат, билбей атабыз да бизде. Бизге таашман калып атат да бул сырларчы. Чындыгында мен күлкүлүү болуп кетет кээдечи. Прожекторлор. Табышмак. Эми 50 прожекторду коюп кетти, ошо менен өнүгүп калат белек. Ушул биздин көйгөй. Айыл жарыктандыруу болгон турбайбы? Жарыктандыруу. 1 километр жер болгондо 1 километр жер. Эми анарда канча? Нар жагы 7 километр жерде 1 километр жер деген эмне дегенем? Ошол эми башталышы деп койсок болот, эми кичине башталды да. Эми кур дегенде жарыктандыруу башталыптыр да. Эмне деп ойлойсуз? Үмүт барбы мындан кийин өнүгөт дегенге? Эми 29 жылдан бери үмүт этип жүрө берип, чачтардан агарып кетти да, чынын айтыш керек да. Эми кандай экенин билбейм. Үмүтсүз шайтан гана жашайт дейт, үмүтүбүз бар, анан бирок дагы узакка созулуп кетеби деп коркобуз да. Узак жылдар дагы кыйналат окшойбуз байкуш кыргыздарчы. Кийинки. Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Мен Нишкес айыл өкмөтүнүн депутаты Амирдинов Раламин Абазович. Сиз эмне маселе менен келдиңиз? Мен ушу таза суу, биздин айылда таза суу жок, өзү тарыхта болгон эмес да. Сууну ошо айылдыктар кай жерден ичет, кантип ичет? Сапаты кандай суунун? Ошону тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Бул жагы айтып кетти да, арыктан кышкысын жанагантип сууга келбей калат, 4-5 километр алыстыкта суу ичет. Мал ичкен жерлерде суулар менен. Ошол таза суунун көйгөйү менен ошо жака. Арык дегениңиздер бул дайрабы? Канал. Ошол жерден ташып ичесиз. Ташып ичет менен кышкысын. Эмне менен ташыйсыздар? Кандай унаалар менен? Кандай дейм, жөө ташыйбыз. Ар ким колунан келгени менен ташыйт да. Ошол көйгөйлөр менен келдик да. Жол көп да айылда көйгөйлөр. Ошолорду чечип беребиз деген үмүт менен ушул жака келип отурабыз. Депутаттардан кандай жооп болду сиздерге? Ошо таза суу боюнча ошо Арис проектиси менен иш кылса болот дейт. Ошол проекттер бар, ошого үмүткүлөт экен, ошо менен. Кийинки. Качкынбаева Паризат Акматбековна, Үштерек айылдык кеңешинин депутаты. Биз дагы ошо жогорку кеңешке келгенибиздин себеби ошо айылдын үнүн жеткирели деген максатта келгенбиз. Бизде ошо кат аркылуу жалпы айылдык кеңештин депутаттары кат аркылуу кайрылдык, көптөгөн депутаттар менен жолуктук. Эң негизгиси бизде мектеп
боюнча Үч Терек айыл өкмөтүндө ошо 4 мектепти капиталдык ремонт иши керек мажбур болуп атат да, ошо мектептерчи ремонт боюнча ошо капиталдык ремонттоону ошо кийинки жылга киргизип берүүнү сурандык. Саламатсыздарбы? Мен Токтогул районунун Ичке Сайыл өкмөтүнүн Ичке Сайыл кеңешинин депутаты Жумаев Шаршен Кыштабекович. Биз көйгөйлүү көп маселелер менен келдик. Анын бири бизден Ичке Сайылында таза суу маселеси өтө курч маселе. Биздин айылда тоо этек деген айыл болгондугуна байланыштуу 5 ай 6 ай кыш болот. Кышындасы 3-4 километрден эшек аттар менен суу ташыйбыз. Андан кийин жаз келгенде каналдарыбызга суу келет, бирок ал суу ошо мал жайылган жайлоодон келгендигине байланыштуу чыла жакшы эмес суулар келет. Анын ошо жаман суунун кесепетинен бизде оорулар көп да. Кийинки. Өзүңүз таныштырсаңыз. Үч Терек айыл кеңешинин депутаты Ажыкулов Байыш Айтиевич, биздин депутаттардын бул жака жогорку кеңешке алып келген чоң маселелерибиз бул көйгөйлүү маселелер. Биринчиден биздин жерибиз мына суу Токтогул суу сактагычтын астында калган. Бизди тоо этектеп көчүп чыгып, жерибизди таштап көчүп чыгып кеткенбиз. Анан ошол жерге бизде азыр дагы 2 көлүбүз бар, Кара суу деген. Ошол жерде где-то 5000 метр кубический суу болуш керек деп ойлойбуз да. Ошол сууну азыр кайракы жерибиз где-то 20 000 гектардай жерибиз бар. Ушул жерге суу чыгарып берүү жагын биз жогорку кеңештин депутаттарынан суранып келдик. Ушул чыгып калса биздин көп бир көйгөйлүү маселелерибиз чечилип калат эле. Мына өнүгүү эле деп атабыз, бирок ошо бизге келген айылдык кеңештин депутаттарынын баары эле башка айылдардан да келип атат да ушул парламент студиясына. Ошолордун баардыгы эле ошо өкмөт бизге жардам берсе дейт да. Ал эми эл эмне кылат? Эл өздөрү да аракет кылабы? Туура айтасыз. Мындай да, бул биз Үч Терек айылдын өкмөттүн деңгээлинде кыла турган иштерди биз кылып атабыз. Кылынып атат. Өкмөт жасап берип атат. А биз мамлекеттик чоң деңгээлдеги иштерди өкмөт кыла албайт экен да. Колубуздан келбейт, айыл өкмөтү кыла албайт. Биздин бюджетибиз аз. Ушунчалык тартыш. Биз ошону чоң мына жогорку кеңешке алып келгенибиз бул жогорку жактан чечиле турган гана маселелер да. Кийинки. Саламатсыздарбы? Мен Үч Терек айыл өкмөтү Ибраимов Бектурсун. Эми биздин жогорку Сизге мен мындай бир суроо берейин да. Мына баардыгыңыздарга, ошо баардык айылдарга, баардык маселелерге жардам бериш үчүн сөзсүз түрдө мамлекет өнүгүп, мамлекеттик бюджет дагы бай болуш керек окшойт да. Сиздин оюңузча эмне кылса, мисалы өкмөт кандай иштерди кылса мамлекет өнүгөт? Бул мындай да, биздин бери келген максат бул биз азыр 8 маселе менен келдик да. Бул жерге 8 маселе. Аябай чоң проектлер алар. Анан кийин жанагы майда кичинекей өзүнүн айыл өкмөтүнүн ал жете турган нерселерди биз ошо жеринен чечип, жашынакай кылып бүтүрүп атабыз. Бүтүп атабыз, өзүбүз иште бүтүрүп атабыз. Мына жакшы төрага кабыл алды, вице-спикерлер кабыл алды, Айда Касмалиева менен Мирлан Бакиров. Аябай жакшы нерселерин айтышты, ойлорун айтышты. Эми жасайбыз деди баарын, Кудай буйруса жакшы мына эми өнүгүү эми башталып атат. Эми жасап беребиз деп убада беришти. Эми аны убакыт көрсөтөт. Бирок эми ал убада аткарылыш үчүн мамлекет күчтүү болуш керек да. Мамлекет өнүгүш үчүн эмне кылыш керек азыр? Эми мамлекет чоң жетекчилер эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Эми чоң жетекчилер жана коррупцияны жок кылыш керек. Өздөрү башында туруп таза болуш керек. Анан өздөрү таза болсо, анан өнүгүү болот да. Анан өздөрү таза болбосо каякта өнүгүү? Сиздин оюңузча кандай болуп атат азыр? Азыр эми жанагы эмелерди көрсөң, эми жакшы да эле, анан бирок иш мындай жылбагандай да. Айткан жактары жакшыдай. Интип атабыз, антип атабыз деп. Анан иш жүзүндө мындай көрүнбөгөндөй болуп атат да. Рахмат, кийинки. Өзүңүз таныштырсаңыз. Саламатсыздарбы? Ичке Сайыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты Бекмуратов Санжарбек Курманбекович. Эми биз деле ушул жогорку кеңешке ыраазычылык айтат элек. Анткени мына 1 жылдан бери ушу жердеги жергиликтүү кеңештин депутаттарын чакырып, бир депутат барганча ошол жердеги мына жогорку кеңешке келгенде мына фракциялардын лидерлери,
ошол баа биз тааныган депутаттар кабыл алып атат, жылуу кабыл алып атат. Кандай деп ойлойсуз? Эми бул жака келгениңиздер туура эле болуп турбу? Туура эле, бул жерден баягы анча-мынча депутаттар менен таанышып, кээ бирлер менен ой пикир алыштык. Элдин үнүн жеткирдик. Ошо жогорку кеңешке ыраазычылыгы кайтат элек да. Кийинки? Жакыныраак келип алсаңыз. Мен жаныма келип алыңыз. Саламатсызбы, урматтуу ошол парламентаризм сабактарын алып баруучу жамааты. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип кетейин. Ар дайым ачууччундукты чагылдырып келесиздер да. Көрөсүзбү Биздин бул передачаны биз мен эле эмес, жалпы Үчтерек айыл Токтогул району көрөт да. Муну кызыгуу менен көрүп, сиздердин ушу ачууччундукты алып баратканыңызга ыраазычылыгын билдирип, эми ушул студиядан эмне айтайын деп келдиңиз? Эми бул студиядан айтайын деген себебибиз, биз максатыбыз азыр эл арасында аябай көйгөйлүү маселелер көп негизинен. Мунун арасында эмеле бир коллегам айтып кеткендей, жергиликтүү кеңештин деңгээлиндеги маселелерди эми маселе абдан көп да. Мисалы сиздей көптөгөн өзүңүздүн башка Кыргызстандагы, башка айылдык кеңештин депутаттары азыр көрүп атса керек. Сиз аларды карап туруп өнүгүү үчүн эмне керек деп ойлойсуз? Эмне деп айтар элеңиз? Эми өнүгүү үчүн эмне керек демек? Аракет керек. Ошол өзүбүздүн аракетибиз. Эми өзүбүздүн аракетибиз алыбыз жетпегендиктен ушул жогорку парламентке келип отурабыз да. Ал үчүн ушу изденүү керек, тактык керек, коррупцияны жоюш керек. Рахмат. Ошондой дейм. Кийинки сиз келиңиз. Жакыныраак келип алыңыз да. Мен Үчтерек айыл өкмөтүнөн Султанкулова Нурила Кадырбековна. Биз ушул келгенибиздин себеби биз элдин көп сөзүн, суроо талаптарын алып келгенбиз. Бул жака бергенге эми ошо сиз айтып аткан элдин арызы муңу канчалык көп? Алар ушул депутаттардын, жогорку кеңештин депутаттарынын алар дайындаган өкмөттүн ишине ыраазыбы же нааразыбы? Эми бул арыз муңду айта берсе, бул Кыргызда түгөнбөйт өзү. Айтыла берет. А бирок карап аткан иштерине, анча-мынча иштерине биз ыраазыбыз. Биякта жогорку кеңештегилерге дагы каралып берип атат. Болбой калган маселени кат жүзүндө берип коюп атабыз, ал деле чечилип атат. Бирок жакшы эле. Рахмат. Кийинки. Саламатсыздар. Келиңиз, жакын келиңиз. Мен Үчтерек айыл кеңешинин төрагасы Калмамбетов Азатбек. Биздин негизгисинен келген себебибиз ушул жалпы коллективибиз менен чоң бир көйгөйлүү бир 19 маселе алып келгенбиз. Эми ошол маселелерибиздин Кудай кааласа бир теңи 50% чечилип калса да бизге чоң жеңиш деп ойлойбуз да негизгисинен. Бул жерге келип үнүбүздү болушунча жеткизгенге аракет кылдык. Дастанбек Арсбекович өзү кабыл алды, 2 зам кабыл алды баарыбыз. Ошолор менен пикир алышып, биз келген максатыбызды толук жеткиздик деп өзүбүз эсептейбиз да. Эми мына айтсаңыз, сиз төрага катары, ошо айылдык кеңештин төрагасы катары Кыргызстанда өнүгүү байкалабы? Өнүгүү сезилип атабы сизге? Болуп эле атат го дейм эми, ал ар ким жашаган ишинен да. Эми Кудай кааласа жакшы иштер жасаса болот да. Эмне үчүн болбосун? Акча бар, ар ким өзүнө баягы жакшы эмени адамгерчилик сапаты менен иш кылса баардык нерсе өз эмеси менен болот го деп ойлойбуз да. Өзүнүн менен кетсе керек го. Эми иш кылган эле киши жок го дейм. Рахмат, кийинки. Келиңиз сиз. Бияка өтүп алыңыз. Саламатсыздарбы? Мен Үчтерек айыл өкмөтүнүн депутаты Калуулов Кырсбек Эмилбекович. Биздин келгенибиздин себеби ушу чоң бизде айылдагы айыл деңгээлинен чечилген нерселерди, айыл деңгээлинде чечилген нерселерди алып келген жокпуз. Чоң бул жактан чечиле турган 8-9 маселени көтөрүп келгенбиз. Жогорку кеңештин жалпы жамаатына рахмат. Баардыгы жакшы кабыл алышты. Биз менен ойлорубуз, пикирлерибизди өзүнчө алып кирип бүттүгүбүз менен бирден таанышып, көйгөйлөрүбүздү укту. Рахмат. Кийинки. Келиңиз. Мен Ничкес айыл кеңешинин депутаты Үтөрүч Чолпонбек Закирович. Мен ошо жогорку кеңешке келердин алдында ошол 3 чоң маселени өзүм кылып келдим да. Биринчи бул
Анан кийин Отурсаңыз мына жанагы сиз мына ушул 3 маселени айттыңыз. Жол маселеси албетте жанагы баардыгы жолду чогуу жасаса чечилмек экен. Бирок өнүгүү барбы айылда же жокпу? өнүгүү бар. Ошо арап туугандар менен сүйлөшүп, түзмө-түз сүйлөшүп, азыр больницабыз бүтүп атат. Футболдук полебиз курулуп атат. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Токтогул районунун Үштерек жана Ничке Сай айылынан келген коноктор менен баарлаштык. Ийгилик сиздерге.